Карагулжадагы жайлоодон 67 баш койду чайнап өлтүргөн аюуларга байкоо иштери жүргүзүлө баштады. Карагулжа районундагы 67 баш койго кол салган аюуларды байкоо иштери жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу Өзгөн районундагы Кара Шороо мамлекеттик улуттук жаратылыш паркынын директору Стардалбек Койлубаев билдирди. Анын айтымында жаратылыш паркында 3 аю каттоого алынган. Биздин корукта 3 аю бар. Жыл сайын бирден же экиден гана койлорго кол салып, ары челектерди талкалап кетчү. Жылда кеч күздө элдердин малына тийчү. Быйыл мындай окуя эртелеп катталып жатат. Негизи аюулар адамдарга кол салбайт. Браконьерлер атып кол салганда гана адамдарга асылат. Биздин кызматкерлер учурда аюуларга байкоо иштерин баштады. Биздин болжолдообузда аюулар көбөйгөн, 4 аю болуп калган деп ойлоп жатабыз. Ар бир аюуга 300 чакырым жер туура келет. Мындан тышкары биздин корукта кызыл китепке кирген жаныбарлардын башка түрлөрү да көп. Быйыл кийиктердин көбөйгөндүгү байкалууда, деди ал. Кара Шороо жаратылыш паркына быйылкы жылы 67 боз үй тигилген. Жергиликтүүлөргө парктын отун алууга тыюу салынган. Буга чейин Карагулжа районунда Кородогу 67 баш койго 2 аю кол салгандыгы маалымдалган. Карагулжа райондук жайыт комитетинен билдиргенде, 22 июлда Карагулжа районунун Кашкажол айыл аймагындагы Октябрь айылына караштуу Бештерек жайлоосунда койчу Куштарбек Сабиржан уулунун коросунан 2 аю кирип, 67 баш койду чайнап өлтүргөн. Койчу койлорду жеп жаткан аюуларды көрүп, коркконунан качып жөнөгөн. Ал жолдо чалынып кетип, колун сындырып алган жана эс үчүн жоготкон. Кийинчерээк бул окуя боюнча жергиликтүү бийлик жыйын өткөрүп, жайлоого аюулар түшкөндүгү туурасында элге толук маалымат берип, тиешелүү түзүмдөргө аюуларды жайлоодон алыстатуу тапшырмасы берилген. Октябрь айылындагы аталган жайлоо Өзгөн районунун Кара Шороо мамлекеттик улуттук жаратылыш паркы менен чектешкен. Кара Шороо жаратылыш паркы Өзгөн районунун аймагында 1996 жылы уюшулган. Бир гана тоо тизмегинин түштүк батыш капталындагы минералдык булак чыккан, токой шаалба өсүмдүктөрү жакшы сакталган аймакты камтыйт. Паркта Батыш теңир тоо менен Памир алай тоо кыркаларына мүнөздүү ажайып токойлор, карагай, жаңгак жемеш, арча, бийик шаалба өсүмдүктөрү, бадалдар жана алардын арасында ар түрдүү жаныбарлар бар. Ошондой эле парктын аймагында Тянь Шань күрөң аюулары байырылайт.